курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балдарды кантип эрежеге баш ийдире алабыз? Тынчы жок, айтканды укпаган, тарбия көрбөгөн. Бир сөз менен айтканда мүнөзү катаал бала. Мындай сөздөрдү ата-энелерден, тарбиячы мугалимдерден көп эле угуп жүрөбүз. Бул балдар үйдө болобу, коомчулукта болобу, бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Койгон эрежелерине баш ийдире албай айласы кеткен ата-энелер болсо, такыр укпайт, айтканымды такыр кылбайт деп өз балдарын өзүлөрү түшүнбөй калган учурлар көп кездешет. Чынында биз балдарыбызды кантип күнүмдүк эрежелерге баш ийдире алабыз? Канткенде бала ата-эне койгон чектен чыкпай, кабыл алганга үйрөнөт. Балким алардын эч кимге баш бербеген абалга келүүсүнө өзүбүз түрткү болуп жаткандырбыз. Эң алгач өз балалыгыбызды бир эстеп көрөлү. Үй бүлөдө биздин пикирибиз анча деле мааниге ээ эмес болчу. Ата-энелер балдарынын тандоосун, пикирин көп учурда сураган эмес. Бул азырынча бала деген ой басымдуулук кылчу. Албетте, балдарга мындай мамиле жасоо эң чоң каты болуп эсептелет. Эгер арабызда ушундай ата-энелер бар болсо, сиз да өзгөрүүгө мажбурсуз. Баарыбыз бала кезибизде ээ боло албагандарыбызга балабыз ээ болушун каалайбыз. Мисалы, өз алдынча бөлмө, оюнчуктар, эркиндик сыяктуу. Бирок өзү катуу чектөөлөр менен катаал шартта өскөн ата-эне өз балдарына эркиндик берем, бактылуу балалык тартуулайм деп жатып, чектен ашып кетүүсү мүмкүн. Мисалы, телефонду каалаганча ойноосуна уруксат берүү. Бирөө менен урушуп кетсе, дароо баласына болушуу. Дегеле баланын болгон маселесине аралашып, жашоосун ашыгы менен жеңилдетип жиберүү. Мындай ата-энелер өзлөрүн идеалдуу ата-эне деп эсептешет. Качан гана баласы айтканды укпай, катаал мүнөз күтүп баштаганда гана эмнеден ката кетиргендигин ойлоно башташат. Көрсө балага кичинесинен эрежеге баш ийүүнү, бардык иш-аракеттин бир чеги болоорун үйрөтө жүрүү керек экен. Эс тартканда тартипке салууга аракет кылуу оң натыйжа бербей калуусу мүмкүн. Албетте, уруп сабап, тилдеп үйрөтүү жарабайт. Мээримдүүлүк менен жай гана түшүндүрүү жетиштүү. Сууга колуңду салба деп атам деп бакыргандын ордуна, сууга колду көп салган болсоң, ооруп калышың мүмкүн десеңиз болот. Бала бир эмес 1000 айтсаң да түшүнбөйт. Анан кантип урушпайсың дешиңиз мүмкүн. Ооба, туура. Алар кайра тыйган нерсени жасап көргүлөрү келет. Бул нормалдуу көрүнүш. Себеби коюлган эрежени аткарууга да аң сезими, жаш курагы жол бербейт. Сиз айткан эрежени дароо аткаруусун эч качан күтпөңүз. Дароо кыйкырып же өз жайына коюунун ордуна 100 жолу болсо да жай түшүндүрүүнү улантыңыз. Азыр сиздин сөзүңүз бир кулагынан кирип, экинчи кулагынан чыгып кетип жатса да, убагы келгенде бала эрежелерди өзү баамдап, иш-аракетинин чегин биле баштайт. Эң маанилүү айта кетчү нерсе, биз өзүбүз койгон эрежеге өзүбүз бекем турушубуз керек. Кандайча? Мисалы, баланын телефонго болгон ашыкча кызыгуусу баарыбыз деле ойлонтот. Телефон бербегенге тырышабыз. Күнүнө 1 сааттан көрүп турасың деген эрежелерди да киргизип калдык. Бирок күн сайын бөбөктөрдүн телефонго болгон көз карандылыгы күчөп баратат. Эмне үчүн көпчүлүгүндө жыйынтык жок. Себеби ата-эне өзү койгон эрежени өзү сактай албай жатат. Баласына телефонду көп караба деген эне өзү кечке телефон менен алек. Же болбосо жарым саатка мультфильм коюп берет. Жарым саат өткөндөн кийин бала дагы көрөм дей баштайт. Ата-эне өз жанынын тынчтыгына карап, мейли көрүп турсунчу деген ойдо берип коет. Мындай мамиле биринчиден балаңыздын астында сиздин авторитетиңизди, бааңызды чүрөт. Кийин сиздин сөзүңүзгө маани бербей калат. Себеби сиздин кандай экендигиңизди жакшы билет. Экинчиден, баладагы өзүн өзү башкаруу, жоопкерчилик сыяктуу керектүү сапаттар жакшы калыптанбай, келечектеги жашоосуна терс таасирин тийгизет. Балдарыбыз биз айткан эрежеге баш ийүүсүн кааласак, сөзүбүзгө бекем туруп, чечкиндүү болушубуз шарт. Эгер боло албасак, балабыздан да талап кылбай эле койгонубуз туура. Демек, бөөктөргө кичинесинен эрежелерди белгилүү бир чектөөлөрдү үйрөтө баштоо эң туура чечим. Балдар дагы бул нерсеге муктаж. Себеби коркунуч каяктан качан келерин али түшүнүп баамдай алышпайт. Аларга биздин коргообуз, мээрим менен берилген тарбиябыз гана жардамга келет.